Агай стресстен чыгамынбы? Эгер чыгууну кааласаңыз чыгасыз. Чыгууну каалабасаңыз чыкпайсыз. Эмнеге? Кээде нафси көнүп калат стресске. Стресс режиминде жашаган нафсиге комфортный болуп калат. Дайым стрессте жашоо, ошого жараша энергия чыгаруу, ошого жараша менин негативде иштетүү адат болуп калат. Эгер кааласаңыз гана чыгасыз. Мен деле мына адамдардай жашайын. Кара, мына мынтип атат, мен өзгөрөйүн деп биз айткан формулада өзгөрүү боюнча далилдерди актуалдаштырып кое турган болсоңуз чыгат. Бул сиздин көз каранды, каалашыңыздан, каалооңуздан көз каранды. Атак чыгат стресстен. Ар бир адам стресске кирип турат. Стресс деген эмне? Бул чыңалуу. Билесиз, мен даже айтам да, мен кээде айтам өзүмдүн шагирттериме, силер стрессте жашагыла дейм. Ишенесизби? Мен стрессте жашагыла дейм. То есть стресс башка, депрессия башка. Депрессия бул кыжаалаттык. Бул сени бир нерсе кыйнайт да, мындай бир коркунуч, бир кыжаалаттык. Бул жана биз айткан нерсе. А стресс бул чыңалуу, мындай комуздун кылындай. Бүгүнкү жаштарыбыз биздики комфортто, мындай булдырап жашайт мындай. Бир жерге отурса, омурткасын да кармай албайт мындай. Эриген мороженыйдай. Бир жерге отурса, ошентип башын да көтөрө албайт, ошентип жөлөнөт. Мен мындай тың болбойдумбу? Жаш деген комуздун кылындай чыңалып туруш керек да. Стресс деген чыңалуу. Эгер сиз депрессияны айтып аткан болсоңуз, андан чыкса болот. А стресстен чыкпаңыз. Стресс сизди мындай кайраттат. Мына мен 56 жашта мен чыңалуу менен жашаганга аракет кылам. Былжырап жашагым келбейт. Мага казы коюлуп былжырагандарды жаман көрөм. Өзгөчө эркектерди.